Көптөрү мага айтат, буну өткөрүп алып не кыласың? Акчаңды коротуп, акча таппагандан жөн эле убактыңды коротосуң дейт. Мен ошолорго бир эле сөз айтам. Мен эл үчүн жаралган баламын, эл үчүн кызмат кылып жашаймын. Ал эми менин максатым бүгүнкү күнү эң мыктыларын табыш. Между прочим. Бермет, даярсыңарбы? Албетте даярбыз. Бүгүн Кыргызстандагы эң чачы узун айымды тандайбыз. Даярбызбы? Баштайбыз. Бүгүн Вефа центрга 1000ге жакын адам чогулду. 100ге жакын катышуучулар, 900ге жакын көрүүчүлөр, миллиондогон адамдарга кызык Кыргызстандагы эң узун чачтуу айымды көрүш. Оюн башталгыча элдердин маанайын көтөрүш үчүн чакан программада концерт койдук. Маданияттын мыкты кызматкери Гүлжайна Атаканованын мурунку жигити Сагын Эргешев куттуктап келди. Элдер болбой сурангандан ырчы олаңыздар Канат Шабданбеков да ырдады. Жанымдагы кызды ким десеңиздер аты Бермет, бизнес-вумен, 1000ден ашык окуучулары бар, миллиондогон оборот кылат Дордой базарында. Өзү жакшынакай, бойдоо кыз, жигиттер жазгыла, өзүм чаап берем. Оюндун правиласы 1-орун, 2-орун, 3-орун жана кимдин чачы 1 сантиметр узун болсо, ошол утат. Ал эми чачты ченеш бул Берметтин жумушу. Мисалы биз бул жактан баштап ченесек болот экен. Оюндун башкы байгеси 50 000 сом. Жана байгеден сырткары спонсорлор дагы бар. Тамара Каримованын дүкөнү бар бул жактан. Жеңүүчүгө бир көйлөк беребиз. Бул между прочим долбоору. Кайрадан биз аз биринчи турду баштадык. 1, 2, 3. Урматтуу достор, азыр апалардын баары артта карады, чачтардын баары бирдей размердегидей болуп атат, но кими сутат экенин мен пока билбейм да. Эң узун чач бул жерде ушул апабыздыкы экен. Апамызга кол чаап коелу. Ал эми калган ушул жердеги биздин эжекелерибиздин чачы бирдей экен, апаларыбыздыкын. Сиздер тилекке каршы экинчи турга өтпөй калдыңыздар. Ал эми кийинкилер. Аябай кызыктуу болуп атат достор. Биринчисинде эле аябай узун чачтар экен, дагы дальнейший узун чачтар мындан да көп болуш керек. 3. Тилекке каршы биз бул жерден бирөөнү да экинчи турга өткөрө албайбыз. Биз баары менен коштошобуз. Мен астан калдырган нерсе баарынын чачы бирдей болуп калды, но биринчилер самый длинныйлар чыкканбы, я пока не знаю. Что делать? Бул жолкусунда баары менен коштошобуз. Не повезло дейт да. Бирок турмушка чыкканга повезло вам. 3. Узун чачтуу айымдарды тандап экинчи турга өткөрүш Бермет экөөбүз үчүн чоң проблема. Сага керектүүнүн баары. Сенин эркиндигиң. Сенин баарлашууң. Сенин тарифиң. Сенин туура тандооң. Сенин номер 1 мобилдик операторуң. Переходи на О. Лейла менен Жамалды экинчи турга өткөрдүм. Болду, койма жакты мана. Давайте. Бул жакта баары бир уракта кыздар болуп атат. Смотрим дальше. 1, 2, 3. Кеттик. Сиздин атыңыз ким? Сиздики. Бегайым экинчи турга өттү, кол чаап коюңуздар. Миргүл да экинчи турга өттү, кол чаап коюңуздар. Калганыңыз өтпөй калдык, пожалуйста. Бирок Сагындыкын араны узун экен силердин чачыңар. Бүгүн мен ойлоп атам, апалар биринчи орунду бербейт окшойт деп. Но смотрите, друзья, неге үйлөнбөй жүрөсүң? Кыз чок дейсиңер. Эмне деген сулуу кыздар келип отурат бүгүн? 1, 2, 3. Бул кыздарды ала качып эле кете турган кыздар экен да негизичи. Тилекке каршы баардыгы тең сулуу кыздар, но, к сожалению, оюнун правиласы боюнча Бермет биз бунун баары менен коштошобуз. Биз баарыңыздар менен коштошобуз. Бул между прочим долбоору уже бизде чачы астар калбай калды уже. Бурлагыз. Сиз бери карап коесузбу? Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Каяктан болосуз? Көлдөн болосуз, Могу чачыңызды жууганда баштан этегине суу жеткиче водоканалда суу калбай калса керек, Сиз экинчи турга өттүңүз.
Мен шуткам өтпөдү билбейм, но бирок сиздер күлүп коюңуздар. Көрчүлөр жана апалар келгенде мен апаларга ишенбей аттым эле. Апалар эмне келди деди. Биз жаштарга доказать этебиз деген чачты кантип өстүрүш керек экен. Эң кызык жери конкурс соңуна чыгаарда Кызыл Кыядан түндөп самолет менен учуп келген эже сахнага чуркап чыкты. Кыскача айтканда конкурска жетишип калды. Кеттик. Эже сиз душтан чыкканда чачыңызды фен менен кургатасызбы же вертолет менен кургатасызбы мына күтөт? Бир айына 8 килограмм шампунь 300 грамм кетет деген чынбы чачыңызга? 65 жылдан бери чач өстүргөн апалар, 20 жылдан бери чач өстүргөн жаштар жарым финалга өттү. Бул между гана прочим долбоор, биз ушундай чоң эмгек кылып атканда биздин видео бүткүчөктү сиздин подпискаңыз кана. Давайчы подписка кылып коелу от души эле. Экинчи тур башталды. 1, 2, 3. Биз азыр бул жакта сулуу кыз менен коштошуп келебиз. Биз сүйлөшкөндөй эле дал ушул жерине койдук, уюлган могу жерге чоңусунан 1.40 жети. Меймандар, бизде 7 гана адам калды. Бүгүн биринчи орунду ким алат экенин мага эмес, ушунча адамга кызык. 1.76 экен, кол чаап коелу. 1.46 экен. Самый классный момент. 1.56 экен. 1.52 болуп калды. Биз бул апабыз менен коштошуп келдик. 1.71 экен. Сиздики менен 1.52 экен. Ошондо биз бул эжекебиз менен коштошуп келдик. Аябай тяжелый болот, почти баарыныкы бирдей эле сезилет, бирок бир эле кыл узун болуп кетсе, ошол утат да. Ошентип бизде 5 катышуучу бар. 4 катышуучу бар. 4. Түз чалкалатпай, ким утарын бир нече көздөмөндөрдөн кийин көрөсүздөр. 1.75 экен. Кажется, берме чач ченеген боюнча аябай профессионал болуп калды деп ойлойм. Аярында 1.58 экен. Атайын бүгүн сизге M International компаниясынан ушундай жакшы белек берип атабыз. Эгерде сиз ден соолугуңуз чыңай десеңиз, Nutri-Max, Mi-Max дарыларын ичсеңиз болот. Жана бул сизге M International компаниянын Кыргызстандагы жетекчиси Анжелика Кайратовнадан болду. M International сиздерге чоң рахмат. Кудай буйруса жакшы дарыларды алабыз. Баса кимден ким эгерде өзүнүн ден соолугун чыңай десе, Вефат центрдин экинчи этажына келип M International компаниясынан жакшы продукцияларды сатып алыңыздар. Бул между гана прочим долбоору жана сиздер менен болгон Канат Шабданбеков. Азыр биз бир нече убакыттан кийин чемпионканы аныктайбыз. Башта, керемет биринчи эжекебизден башта. Элестетиңиздер, бизде 3 эле катышуучу калды. Азыр ким биринчи орунда алат экен жана Кыргызстан боюнча узун чач ким болот экенин аны чогуу көрөбүз. Бишкектеги эң алдыңкы чайканалардын бири Байгазан чайканасында мен апамдын туулган күнүн тосуп жатам. Апамдын туулган күнү кандай өткөнүн чогуу көрөбүз анда. Эмне тилек кылсаңыз ушунун баарын оңун деп Кудай бизге ошондо ыраазы буга берсин. Апамдын туулган күнү сонун өтүп атат. Азыр биз Ташкорду алып кирген табыз. Жыт вообще сонун. Байгазан лучше. Баягы ата-бабаларыбыз жеп келе жаткан мергенчинин тамагы Ташкордо. Молдеринизге айтып коеюн, ал 1.84 чач бар экен молдер. Апа азыр мен ойлоп атам да, азыр чачын алдырып койгондор сиздердер аябай өкүнүп атса керек да. Айымдар кажется чач узун болсо, канчалык чач узун болсо ошончолук сизге окшоп сулуу болот экен да. Неге алдырасыңар, эркектер кызыксыңар ай. 1.75. Сиз Баткенден бери келдиңизби? 1.66. Бул между
Междугана Прочим долбоору биз бүгүн 3-орунду аныктайбыз. 2023 жыл 25 февраль Междугана Прочим долбоору биз бүгүн Кыргызстандагы эң чач узун айымдарды чакырганбыз. Ошентип биздин 1-чи, 2-чи, 3-чү орунда ала тургандарды бир нече көзөмөлдөрдөн кийин аныктайбыз. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, даярбызбы? 3-чү орунду ээлеген, өзүнүн аялзат бактылыгы менен башка жаштарга да үлгү болуп келе жаткан 1.65 эсебинде Баткенден келген апакебизге бир кол чаап коюңуздар мына. Көчө менин аяшым Самара Каримова өзү бир көйнөк берем деген да, бир финалга чыккандаргачы. Ошол көйнөктү эмнеге биз апабызга бербейбиз? Кандай дейсиздер? Туурабы? Анда Самара Каримова бир кол чаап коюңуздар, келиңиздер. Апа, сизге бир көйнөк кол чаап коюңуздар. Жана ошондой эле бир гүл, жана ошондой эле 5000 сом акчалай сыйык. Кыргызстандагы эң чач узун айым апакебизге кол чаап коелу. Каналга подписка кылыңыздар, баардыгын сураган. Подписка алыңыздар, апабыз айтып атат мына. Самара Каримова сөзүнө туруп, Баткенден келген апакебиз ушундай кычырап көйнөктө болуп калды. Спасибо, Самара деп коюңуз. Рахмат, Самара. Демек 1.75 эсебинде Гүлдар жеңгемизге 2-чи орунду беребиз. Гүлдар жана 10.000 сом акча гүл берип койгонго өзүңүздөр кол чаап коюңуздар, келиңиздер. Ошентип бүгүн Междугана Прочим долбоорунда, Канат Шоу мен YouTube каналында Кыргызстандагы эң сулуу айым, Кыргызстандагы жана эң чач узун айым деп бүгүн чачынын узундугу 1.84 болуп бүгүн биз Тахмина айымды таптык, коңшулар болсун. Тахмина айымга 20.000 сом акча жана ошондой эле гүл десте. Кыргызстандагы эң чач узун айым. Бул кайрадан Междугана Прочим долбоору Канат Шоу мен YouTube каналы сиздерге Кыргызстандагы эң узун чачты аныктап берди. Бүгүнкү долбоор сиздерге жактыбы? Оператордун түшүп кеткени бул өзүнчө пранк болду. Кол чаап коюңуздар. Мына ушундай белгилен команда менен иштейбиз. Караңыздарчы. Еще раз кол чаап коелу келиңиздер. Канат Шоу мен YouTube каналы бул Междугана Прочим долбоору Кыргызстандагы эң узун чачтуу айымдарды таптык. Спасибо. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Сиздер менен болгон кайрадан Канат Шабданбек болду. Мындай долбоорлор дагы көп болот. Эгерде комментарийге жазабыз, мындан кийин да кандай долбоор кылабыз. Жана мен ошондой эле жанымдагы Бермет сулуу айымга кол чаап койсоңуздар болот. Эгерде ким Дордойдон миллион оборот тегеретем десе, Берметтен келип сабак алыңыздар, бесплатно тил үйрөтөт. Кызыл Кыядан бери келген мээнети кайтты. Баягы Алакандан да Баткенден бери келип утуп кеткен байкебиз. Жолдошуңуз каякта? Үйдө. Кызыл Кыяда да? Ооба. Бирок сүйүнүп атса керек да. Айта элекпиз. Айта элексизби? Көрсө урушат экен да. Жок, өзү жөнөттү. Акча таап келди. Жок. Тамаша. Сен китепке жазылышың керек деди. Канат Шоу мен YouTube каналга подписка болгула. Канатка рахмат. Бул Междугана Прочим долбоору биз мындан кийин кандай конкурсту кылалы? Сиздер комментарийге жазыңыздар. Чаш дедиңиздер, мына чачты кылдык. Коштошолчу эми болду, кичине чай ичип алайын,